оңгартуу азыр чын эле стратегиялык жер болуп калды аябагында. Эмне үчүн экенин анда өзүңөр билесиздер, азыр бардык телевышкалардагы бардыгы ошол жерде туруп атат. Анын үстүнө акыркы убакта эң көп колдонулган сөз ушул болуп атат. Өкмөттүн бир токтому боюнча Өзбекстандын территориясы деп чыгып атат, жазылып чыгып атат. Экинчи токтому боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында деп айтылып атат. Сиз айтып аткан 1000 гектардынга менин байкашымча бул жер кирген эмес азыр, туурабы? Бул жер талаш бойдон калып атат. Бул жер 700 гектарга кирбептир, туурабы? Биз тактап алалы. Андай болгон соң, ооба. Андай болгон соң 700 километрге. 700 километр такталган жерге оңгартуу кирген эмес деп биз так айта алабыз. Бул 700 Өзбек тарап азгытып коет. 700 эмес, 1055 километрге жазылган, бирок Өзбек тарап макул болбой атат бул. 1055ке кирген эмес, оңгартуу кире элек, жазылды элек. Туура. Андай болгон соң биз бүгүнкү күндө так билишибиз керек, оңгартуу Өзбек, Кыргыз талашы катарында азырынча туруп атат, туурабы? Чек арасындагы жазылган жер катары. Ооба, талаш жер. Жазылган жер. Жоқ, талаш деген болбойт. Жазылган. Нет, и спорный нельзя. Взаимно не согласованный, взаимно не описанный участок границы. Анда бул азырынча биздин да жер эмес, Өзбектин да жер эмес. Жазылбаган жер боюнча калып аткан биз так билишибиз керек. Баарыбыз уктук. Бирок мындай да, Равшан, ал жерде биздин объектилер турат. Туура. Биздин объекттер турат. Ошон үчүн стратегический маанилүү болуп атат. Анан ошол убакта мындай да, эми сүйлөшүүлөрдүн баардыгы жүрүп отуруп Өзбектердин да ошондой бир объектилери бар биздин территория. Айтылат да бул маселе. Сен могул жерди алып сактап калгың келсе, өзүңдө анда бизге оңгартуу жабылыш керек. Ушундай да бул. Переговордун принциби өзү ушундай. Түшүнүктүү. Мен үчүн түшүнүктүү болду. Оңгартуу бүгүнкү күндө чечилген жер болду. Экинчи маселе, мен мүмкүн билгендер бар, мүмкүн билбегендер бар. Жанакындай Советтер Союзунун убагында колхоздун председательдери же болбосо кайсы бир жерлер кат жазуу негизинде өтүп кеткен деп атпайбы. Биз так билишибиз керек, эл аралык прецедент боюнча чек ара маселеси бул бир гана борбордук бийликтин маселеси да. Ошондуктан бул окшогон маселелерди биз мындан кийин дайыма алып ташташыбыз керек, так айтышыбыз керек. Жок, председатель колхоздор болобу, башкалар болобу жазылган болсо, алар чарбалык иштер боюнча каттар жазышы мүмкүн. Алар эч убакта чек араны мамлекеттин тактай албайт. Биз андай нерселерге ссылка кылбашыбыз керек, туурабы? Муну биз баарыбыз билип коюшубуз керек да. Чек ара маселеси бул борбордук гана бийликтин маселеси. Правильно. Вот поэтому все делегации, вот я когда возглавлял эту делегацию, мы в узбекской стороне вот эти документы мы сказали, и вы уберите, и мы уберем. Это не решит, потому что она соответствующую процедуру не прошла в свое время. Да. Поэтому это не обращается. Это мы говорим, ответ, я сказал это как ответ, вот люди встают и говорят, как так, я здесь вырос и вдруг она там. Так ее в свое время, твой участок, твой директор колхоза отдал, оказывается, он не знал. Но в Советском Союзе тогда это можно было. Да. А сейчас нельзя, а тогда нельзя было. Эл алты участоктун жабылбаган себептеринин бири да ушунда да. 58 болгону мындай да. Эки участок эки райондун немесинде турат. Бакке менен Кадам жайда турган үчүн бир участок эки болуп неметет. А фактически баягы немеде бир участок, эл алты участок. Бул маселелердин жанагында чыкпаган себеби дагы өзбектердин жеринен алып биздикилер пайдаланган, биз алып пайдаланган, биздин жерден алып пайдаланган же жанагында моменттерди мынакей түстөлүп, биз полком, облус полком, даже өкмөттүн чечими бар. Мисалы 55-жылкы неменин жыйынтыгы боюнча Өзбек Республикасынын чечими бар, биздин Кыргыз Республикасынын чечими бар. Бирок бул ратификация өткөн эмес, президент Верховный Совет караган эмес деп эки тараптын ызылдашып атат. Ошондой моменттер бар.